агамды жеңем дубалап алыптыр деп жатат апам. Ошону кайтарма жасайбыз дейт. Ушул туурабы негизи адамды окутуп берелүү менен башына айлантат деген чынбы, бул нерсе барбы? Анан ошол кайтарып берем деген эже мен карадуу окубайм бирүү менен жөн эле кайтарма жасаймын дептир. Эмне кеңеш бересиз, кандай кылсак жакшы болот? Ошол аял айткандай агама чалсак албай жатат дейт. Биринчиден кайтарма деген жок туугандар. Кайтарма деген сөз бул уже бизнес болуп кетет, бизнес тармагына тиешелүү. Анан аны менен көбүнчө кайтарма сытма суутма деген менен көз ачыктар алектенет. Ошон үчүн диге эженин айтканы канчалык деңгээлде чын, ал эже өзү биринчи ишеним акыйдасы түзбү. Экинчи, шариятты канчалык толук кармана алат мүмкүнчүлүгү жетишинче. Жоолук кийеби, 5 маал намазын окуйбу. Анан жөн эле теспени кармап, исламдагы аял затынын элесин жаратып көргөзүп, бирок мындай кылып атса ал көз ачык эле болушу мүмкүн. Сөздү кыскача айтканда, ишеничтүү молдого барып дем салдырыш керек, өзү таза жүрүш керек болду. Анан бизде келинин жактырбай калса деле ошондо кээ бир энелер, кайненелер ушу бул ысытма суутма кылып алыптыр деп калат да. Кээде. Ошон үчүн мунун чын төгүнүнө жетиш үчүн ишеничтүү молдолорго барып дем салган жакшыраак болот.